толгоо учурунда эмне үчүн ооруйт, толгоодогу оору кайдан пайда болот, муну жакшылап түшүнүп алайлы. Толгоо учурундагы оору жатын булчуңдарынын катуу жыйрылышынан, жатын моюнчасынын кеңейип ачылышынан, жатын байламталарынын чыңалуусунан келип чыгат. Бул табигый процесс, мындан эч кандай коркпоңуз. Бул баланы төрөт жол аркылуу чыгуусуна, төрөлүүсүнө жардам берет. Оорунун эң негизги себеби жатын моюнчасынын кеңейип, чоюлуп, ичке болуп ачылышы. Жыйрылуулар жатын байламталарын чоюп салат. Байламталар болсо, жамбаш көңдөйүнө, коймолчакка, табарсыкка, иштин алдыңкы бөлүгүнө бекиген. Ошондуктан толгоо болгондо белиңиз, ичиңиз оорутат. Бала ылдыйга жылган сайын жамбаш көңдөйүнүн булчуңдарын басат. Жатынды кан менен камсыздоо убактылуу бузулат. Бул дагы оорунун бир себеби. Эми бизге эмне жардам берет? Бизге туура, терең, жай дем алуу жардам берет. Жылуу сууну ваннага толтуруп түшсөңүз дагы жардам берет. Белдин ылдыйкы бөлүгүн укалоо, массаж кылуу дагы жардам берет. Мал менен абалыңызды өзгөртүп туруу дагы жардам берет. Толгоонун ортосундагы тыныгууларда демиңизди кармабай, белдин, иштин булчуңдарын мүмкүн болушунча бошотконуңуз сизге көп жардам берет. Төрөт учурунда сиздин организмиңиз кандай иштейт, организмиңизде кандай өзгөрүүлөр болот, булардын баарын жакшылап түшүнүп алган болсоңуз, сиз өзүңүзгө кантип жардам беришти билесиз.